Айкөл Манас Баатырдын урпактарынын аң сезиминде кыргыз жоокерлери кайраттуулуктун жана Баатырдын образын берип келген. Кылымдар бою байыркы ата-бабаларыбыздын баатырдыгы, эрдиги жана алардын жеңилбестиги, духунун күчтүүлүгү уламыштарга айланган. Аны Баатыр элдин урпактары муундан муунга, ооздон оозго айтып, бүгүнкү күнгө жетти. Жаш кыргыз армиясы тарыхта калыптануунун жана өнүгүүнүн татаал жолун басып өттү. Көп жылдар бою доор сүргөн СССР мамлекети өткөн кылымдын акыркы 10 жылдыгында акырындан бөлүнө баштаган. 15 улуттан турган эл өз алдынча 15 мамлекетке айланат. Алардын катарында жер жүзүндө Кыргызстан деген эгемендүү мамлекет да пайда болот. Кыргыз Республикасы Орто Азияда алгачкылардан болуп өзүнүн көз карандысыздыгын жарыялаган. Жаңыдан бутка турган Кыргызстан башкаруу системасын, символикалык атрибуттарын, валютасын, мамлекеттик түзүлүшүн негиздейт. Ошону менен бирге республикага мобилдүү жана күчүрмөн даярдыктагы аскердик уюмдун зарылчылыгы келип чыкты. Улуттук армияны түзүүдөгү биринчи кадам 1992 жылдын 13 январындагы Кыргыз Республикасынын президентинин коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетти түзүү жөнүндө жарлыгы чыккан. Бул комитетти кесипкөй жана тажрыйбалуу жетекчи генерал-майор Үмөталиев Жаныбек Асанбекович жетектеген. Ал эми ошол эле жылдын 29 майында Советтик армиянын аскер бөлүктөрүн юрисдикцияга кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол коюлуп, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн туулган күнү катары мамлекеттин тарыхында жаңы барак ачылды. Биринчи министр болуп тажрыйбалуу аскер башчы генерал-полковник Субанов Мырзакан Усурканович жетектесе. Ошол учурдан бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз армиясынын тажрыйбалуу аскер кызматчылары жетектеп келүүдө. 1993 жылдын май айында биздин аскер кызматчылар биринчи күчүрмөн милдетти аткарууга киришти. Кыргыз армиясынын өзүнчө аткычтар батальону Тажик-Афган мамлекеттик чек арасынын 100 километрин кайтарууга алды. Бийик тоолуу, оор климаттык шарттарда жоокерлер чек арадагы аскер кызматчыларына жүктөлгөн милдеттерди так аткарышты. Көз карандысыздык алган жылдарында жаш армия чоң кыйынчылыктарга жана сыноолорго дуушар болгон. 1999-2000 жылдардагы Баткен облусундагы окуяларда аскерлер кубаттуулуктун олуттуу сынагына кабылып, туруштук беришкен. Кыргыз армиясы түзүлгөнүнө саналуу жылдар болгонуна карабай, баскынчы душмандарга жетиштүү деңгээлде туруштук берүү менен бирге каршылык көрсөткөн. Жоокерлерибиз катаал тоо шартында, капчыгайлардын арасында дасыккан байыбектер менен күнү-түнү атышуусуна туура келген. Тилекке каршы ондогон мекен сакчыларыбыз мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактоо үчүн дал ошол Баткен окуясында курман болушкан. Баткен окуясы Кыргыз армиясын андан да кубаттуу деңгээлге чыгаруу зарылдыгын көрсөткөн. Эң негизгиси республиканын аймактык бүтүндүгүн сактап калышты. Өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуудагы жана анын коргонуу жөнөмдүүлүгүн бекемдөөдөгү кызмат үчүн Коргоо министрлигине күчүрмөн туу тапшырылды. Коргоо жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү жөнүндө жаңы мыйзам күчүнө кирди. Бардык аскер бөлүктөрүнүн күчү бекемделди. Легендарлуу Панфилов дивизиясы жанданды. Күчүрмөн даярдыктын интенсивдүүлүгү да кыйла жогорулады. Машыгуу сабактарында, техникалык ок атууларда офицерлер жана прапорщиктер, сержанттар жана жоокерлер согуштук чеберчиликтерин өркүндөтүштү. Куралдуу күчтөр 2005 жана 2010 жылдары Курч саясий кризис мезгилинде да мамлекеттин ишенимдүү тиреги болуп турду. Нейтралдуулукту сактап, армия өлкөнүн аскердик коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттерди аткарууну улантып, коомдук саясий кырдаалды турукташтырууга жана өлкөдө өзгөчө кырдаалдар режимин камсыз кылууга активдүү катышты. 2014 жылдын 6 февралында куралдуу күчтөрдөгү жүргүзүлгөн реформанын алкагында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы түзүлгөн. Куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы аскердик башкаруунун борбордук органы жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн жана башка аскердик түзүмдөрүн оперативдик башкаруунун башкы органы болуп эсептелет. Бул орган аларды даярдоону жана колдонууну жетектейт. 2021 жылы 1 февралда Кыргыз Республикасынын президенти куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн башкаруу системасын өнүктүрүү боюнча мындан аркы чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анын негизинде Коргоо министрлиги кайрадан түзүлдү.
Армия коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө олуттуу салым кошту. Ковид деген коркунучтуу сөз биздин күнүмдүк жашообузга кирип, куралдуу күчтөрдүн ролу жөнүндө коомчулуктун түшүнүгүн кыйла өзгөрттү. Пандемия менен күрөшүүдө болуп көрбөгөндөй коргоо чаралары көрүлдү. 2020 жылдын 24 мартында Бишкек, Ош шаарларында жана өлкөнүн айрым аймактарда өзгөчө абал режими иштей баштады. Аскер кызматчылары блокпосттордо кызмат өтөп, калктуу пункттарда патрулдук кызматында болушту. Кызыл зоналарга бардык аскердик медициналык мекемелер кызмат кылышты. Эл менен армия бирдиктүү. Бул уран ошол тынчсызданган күндөрү жаңы түшүнүккө ээ болду. Кыргызстандыктар бул коркунуч менен бирге күрөшүштү. Кыргыз армиясынын тынчтыкты сактоочу күчтөрү ЖКУнун мүчөсү катары экинчи ирет өз миссиясын аткарды. 2022 жылдын январь айында коңшу Казакстан Республикасындагы туруксуз саясий кырдаалга байланыштуу ЖКУнун биргелешкен аскер күчтөрүнөн жардам сураган. Ага байланыштуу Кыргызстандын тынчтыкты сактоочу күчтөрү өз тарыхында экинчи ирет миссиясын аткаруу үчүн сапар тарткан. Өздөрүнүн миссиясын ийгиликтүү аткарып бүткөндөн кийин Казак-Кыргыз чек арасы аркылуу аскердик унаалар менен кайтып келишкен. Кыргыз Республикасынын коргоо министрлиги түзүлүп, жыл сайын эл аралык байланыштар кеңейип, аскердик техникалык кызматташтык күч алууда. Алсак, бүгүнкү күндө дүйнөнүн 10дон ашык армиясы менен өнөктөштүк байланыштар түзүлдү. Мунун аркасында биздин аскер кызматчылары жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөгү аскердик окуу жайларда акысыз билим алышууда. Россия тарап менен 20636 аскер бөлүгүнүн базасында курал жарактарын жана аскердик техникаларын оңдоо борбордук базасын орнотуу боюнча макулдашуулар иштелип чыкты. Оңдоо борбору ишке кирди. 16 август 2022 жылы Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын бириккен аймактык абадан коргонуу системасын түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосунда макулдашууга кол коюлду. Мындан тышкары, жакынкы чыгыш өлкөлөрү, атап айтканда Катар мамлекети, Сауд Аравия королдугу жана Бириккен Араб Эмираттары менен жаңы эки тараптуу байланыштар түзүлдү. Бул багытта Кыргыз Республикасында 2023 жылдын январында Сауд Аравия королдугунун куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-лейтенант Фаят бен Хамед Аль-Рувайлинин Кыргызстанга болгон сапары өзгөчө мааниге ээ. Бордош Түрк элинде болгон табигый кырсыкта жабыр тарткандарга коргоо министрлиги сырттан карап турган жок. Жер титирөөдөн жабыркагандарга гуманитардык жардам катары аскердик чатырларды жана акчалай жардам жөнөттү. Акыркы 3 жылдыкта өлкөбүздүн аскердик коопсуздугун сактоо максатында мамлекетибиз тарыхында биринчи жолу өз каражатына курал-жарак жана аскердик техника сатып алды. Алсак, Печоран зениттик ракеталык мобилдүү комплекси алынып, абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн авиациялык техникалары капиталдык оңдоодон өттү. Күжүрмөн техникаларга тетиктер алынып келинди. Албетте, бул Кыргызстан үчүн чек эмес. Кыргыз армиясы мындан арыда өсүп өргөнүн, жаңылануунун үстүндө иш алып барып, мамлекетибиздин коопсуздугун жана элибиздин тынчтыгын сактоонун кепилдигин өз мойнуна алат. Дүйнөдө саясий аскердик кырдаал, террористтик чакырыктардын жана коркунучтардын курчушу менен дүйнөдө бир дагы мамлекет тынчтыкты жана туруктуулукту жалгыз камсыз кыла албайт. Биз чогуу күчпүз. Өткөн 31 жыл ичинде кыргызстандык жоокерлер ар кандай эл аралык аскердик машыгууларга жана маневрларга активдүү катышышты. Кыргыз армиясы 1992 жылдын 15 майынан азыркы учурга чейин ЖКУнун туруктуу мүчөсү болуп, ЖКУнун алкагында боевое сотрудничество, рубеж, взаимодействие, нерушимое братство тактикалык маневрларына ал эми 2001 жылдын 15 июнунан тартып ШКУнун алкагында тынчтык миссиясы террорго каршы машыгууларында, ошондой эле өнөктөш мамлекеттердин аскер кызматчылары менен башка биргелешкен машыгууларда активдүүлүгүн көрсөттү. Кыргыз армиясында мурунку жылдарга салыштырмалуу анык мөөнөттө жаш жоокерлерге да ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Алардын тамак ашына, жашоо шартына өзгөчө көңүл бурулган. Жоокерлерге 9 нормадагы байытылган витаминдүү тамак аш азыктары берилип келет. Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигиндеги артиллерия, аскердик авиация жана абадан коргонуу күчтөрү, тоо аткычтары батальону, сапёрдук бөлүктөр жана атайын багыттагы аскерлердин күчүрмөн машыгуулары болгон Коопсуздук, Калыптоо, Сары Таш, Канжар жана башка машыгуулар тынымсыз өткөрүлүп келет. Мындай машыгуулар мамлекетибиздин бүтүндүгүн, өлкөбүздүн коопсуздугун сактоонун кепилдиги экени талашсыз.
Коргоо министрлигинде аскердик иш-чаралардан сырткары жоокерлердин ден соолугун чыңдоо максатында спорттук иш-чараларда байма-бай уюштурулуп келет. Анын жыйынтыгы менен аскер бөлүктөрүнүн арасында спорттун түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлөт. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин аскер кызматчылары жана аскер институтунун курсанттары спорт багытында да чоң ийгиликтерге жетишүүдө. Гирия спорту боюнча Азия чемпиондугунда ийгилик жаратышып, аскердик кол кармаш мушташы боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасына тандоодо аскер кызматчылары алдыңкы орундарды ээлеп, Азия жана дүйнө чемпионатына катышууга мүмкүнчүлүк алышты. Өзбекстан Республикасында КМШга мүчө мамлекеттердин жогорку аскердик окуу жайларынын курсанттарынын аскердик кесиптик даярдыгы боюнча 8-чи эл аралык олимпиадасында аскер институтунун курсанттары алдыңкы орундарды багындырды. Таланттуу аскер кызматкерлери жана жоокерлерибиз республикалык жана эл аралык маданий конкурстарга катышуу менен ийгиликтерди жаратып келишет. Кыргыз армиясы күжүрмөн даярдык жана талам ашыгуулар менен гана чектелбей, жаш муунду патриоттуулукка тарбиялоо, өспүрүмдөрдүн аскердик кызматка болгон кызыгуусун арттыруу максатында да бир топ иш-чараларды өткөрүп келет. Жыл сайын бардык аскер бөлүктөрдө бүтүрүүчү класстагы окуучулар жана студенттер үчүн ачык эшиктер күнүн өткөрүп келет. Коргоо министрлигинде өлкө жетекчилигинин санариптик өнүктүрүү тууралуу чечимдерин аткаруу боюнча бир катар алгылыктуу иш-чаралар улантылууда. Аскердик башкаруу органдарында мамлекеттик электрондук документ жүгүртүү, ардагер автоматташтырылган маалыматтык системасы иштелип чыгып, ишке киргизилген. Эгемендүү Кыргызстан улуттук армиясы басып өткөн 31 жыл оңой болгон жок. Кыйынчылыктарга карабастан өлкөнүн аскердик коопсуздугу үчүн толук кандуу мамлекеттик институт катары Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн түзүү милдети кыска мөөнөттө чечилди. Өткөн 3-10 жылдыктын негизги жыйынтыгы армия бул мамлекеттин байлыгы, элдин, ата мекендин жана мекен коргоочуларынын тагдыры ажырагыс байланышта экендигин түшүнүү болду. Эң негизгиси кыргыз куралдуу күчтөрү улуу Манастын мураскерлери кыргыз жергесинде туруктуулукту жана гүлдөп өнүгүүнү камсыз кылышат. Жашасын Кыргызстан, жашасын Кыргыз армиясы.